الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly musulmon bertuğanım, bugün dagı siz menen biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nasihatlарын ulayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Awsani Rabbi bi tis'in usikum biha." Rabbim bana 9 nerseni wasiyat berdi. Men dagı sizlerge wasiyat bereyim uşu nerseni. Birinchisi bil ihlas fi sirri ve alaniya. Jaşırında dagı, açıkta dagı ihlaslılıkka. İkincisi vel adlu fi rida vel gadab. Açım kelip turgan кезде dagı, razı bolup turgan кезинде dagı adaletli bolmolukka. Vel qasdu fil faqri vel ghina. Kийинкisi кедей болсом дагы, бай болсом дагы ортолукту кармоого. Vel afwa amman zalamani. Bana zulümlük kılgandарды keçirүүгө. Uti men haramani. Meni tıyıp koygondarga men аларга тыйылбастан берүүндү. Wasila men qata'ani. Menden baylanышын, menden мамилесин үзгөндөр менен мамиле кылууга, байланышты сактоого. Wa yakuna samti fikran wa nutqi zikran wa nazari ayburan. Унчукпай туруштугум пикир болума, сүйлөгөнүм зикир болуусун, карагандыгым сабак болуусун Rabbim bana wasiyat kıldı. Men da sizlerge wasiyat kılamın dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 9 nerseni bizge үйrөтөт. Эми урматтуу мусулман биртуганым, ушул Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem насааттарына кыскача келе турган болсок, албетте биринчиден эле бул хадистин иснадын алымдарыбыздын көпчүлүгү даиф хадис, алсыз хадис деп айтышкан. Бирок хадис алсыздыгына карабастан бул хадистин maaниси туура. Бул хадистин маанисин кубаттап башка аят, хадистер келген. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биринчи wasiyatына келе турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ихластуулукка бизди буйруп жатат. Ихластуулукка бизди wasiyat кылып жатат. Бул ихластуулук дегенибиз бул сиздин сырткы жасаган амалыңыз менен ички дүйнөңүз дал келүүсү. Сырттан намаз окуп аткан болсоңуз, мына ушул намазыңыз Аллах Таала үчүн болуштугу. Сыртыңыздан садака берип жаткан болсоңуз Аллах үчүн деп, мына жүрөгүңүздө дагы мына ошол нерсенин болуштугу бул ихластуулук деп айтып коет. Мындайча айтканда, кул хуаллаху ахад, Аллах Таала жалгыз деген нерсе жүрөктө болуштугу. Сиз намаз окуйсузбу? Зекет бересизби, ажылык кыласызбы, орозо кармайсызбы, бирөөлөргө жардам бересизби, бир жерден суу чыгарып коесузбу, же кудук казып коесузбу, ушунун баарында Аллах үчүн, калыс Аллах үчүн, жалгыз Аллах Таала үчүн деп жүрөгүңүздө ушундай жалгыз Аллах болуштугу, жалгыз калыс Аллах үчүн болуштугу, мына ушуну ихластуулук деп не айтып коет. Бул нерсени Аллах Таала Кур'ан Каримде баяндайт. Инна салати ва нусуки ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Айтканым Мухаммад, менин окуган намазым, сойгон курбандыгым, менин жашоом дагы, менин бардык өлүмүм дагы жалгыз ааламдардын Роббусу үчүн болот. Ла шарика лаху. Аллах Тааланын эч кандай шериги жок деп айтканым дейт. Демек, биздин окуган намазыбыз дагы, кылган ибадаттарыбыздын баары, жада калса жашообузда кандай бир жакшы ишler турган болсо, ушунун баары ааламдардын Роббусу үчүн гана болуш керек. Анын эч кандай шериги жок. Албетте бул аяттын түшүү себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям доорунда Мекке мушриктер булар ошол өздөрүнүн буттарына курбандык чалып, ошол өздөрүнүн буттарына дуа кылып, ошолорго сыйынар эле. Мына ошол кезде Аллах Таала ушул аят түшүргөн. Менин сойгон курбандыгым дагы, намазым дагы, кылган жакшы иштерим баары Аллах Таала үчүн. Анын эч кандай шериги жок. Жалгыз Аллах Таала үчүн курбандык кылгыла,
Аллах үшін дуа қылғыла, Аллахтан ғана жалдырап сұрағыла, Аллах Тағала үшін ғана намаз оқығыла деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул нерсени назил болгон. Бул ихластуулуктун негиздүүлүгү мына ушул нерседе турат. Ихластуулук бул амалдардын кабыл болуусунун эң чоң себеби. Эгерде ихластуулук болбой турган болсо, андай амал Аллах Тааланын астына көтөрүлүп барбайт. Андай амал күйүп кетет, жок болуп кетет. Аллах Таала өз сөзүндө айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Кыямат күндө биз алардын жасаган жакшы иштеринин баарын алып келебиз дагы абага күйгүзүп жиберебиз. Аны ушундай чаңга, топорокко айландырып салабыз дейт. Алардын жасаган амалдарында ихластуулук, калыс Аллах үчүн деген нерсе болбогондуктан дейт. Жана ошондой эле дагы Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде, хадис кудсиде Аллах Таала кыямат күнүндө Аллах үчүн амал кылбагандар, эл көрсүн, эл мактасын, же болбосо бир ташка же даракка сыйынып андан жардам сурагандар, же курбандык сойгон болсо эл көрсүн үчүн кылгандар, же бир башка элге жардам кылган болсо эл мактасын деп кылгандар, элден коркуп жасагандарга ушундай айтат дейт. Изхабу иля аллазина кунтум турауна фид дунья фанзуру хал тажидуна индахум жазаан. Силер тиги дүйнөдө ушул амалды ким үчүн жасаган болсоңор, ошолордон барып соолукторун алып алгыла, жаза сыйрын алып алгыла. Мына ошолор силерге анын соолукторун бере алабы экен деп Аллах Таала ошентип, аларды жемелеп, алардын соогун кыямат күнүндө бербейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз кылган жакшы иштердин баарын Аллах үчүн кылышыбыз керек. Элдерден коркуп, элдер не экен, элдерден уялып, ушундай эмес. Эгерде биз андай кыла турган болсок, биздин сойгон курбандыгыбыздан, биздин кылган амалдарыбыздан эч кандай пайда чыкпай калат. Кыямат күнүнө барганда мына ушинтип Аллах Таала мунун баарын жок кылып жиберет. Урматтуу мусулман бир тууганым, бир ойлонуп карап көрсөңүз, ошол сиз издеп аткан соопко бул адамдар эч кандай татыктуу эмес. Сиз издеп аткан мактоого, сиз өзүңүзгө урматтуулук, сый издеп аткан болсоңуз, алар сизге сыйды, урматтуулукту бере албайт. Алар тилинен гана сизди мактап коюшу мүмкүн, эгерде мактаган болсо дагы. Бирок жүрөгүнөн же сиздин көзүңүз жокто сиз ар кандай сөздөрүн айтып кетет. Ошондуктан сиз урматтуулукту, сыйды издеген болсоңуз, жалгыз Аллах Таала үчүн гана жакшылык кылып, Аллах Таала үчүн гана садака кылып, ошол нерсени издеңиз. Демек, бул ихластуулуктун тескериси экен. Рия деп коет, эл көрсүн үчүн кылыштык, же эл макташ үчүн кылыштык, же бир дүйнөнүн кызыкчылыктарын көздөп кылыштык. Бир амалды жасап туруп, артынан мына ушул башчыма жакындайын, же болбосо бир жакшы амал кылып туруп, ошонун артынан паланча менен дос болуп жүрөйүн, менин кожоюн намаз окуйт экен, ошол менен чогулуп менен намаз окубасам иштен айдалып кетем деп, ушундай кылбастан Аллах Таала үчүн кылыштыгыңыз ихлас болуп эсептелинет экен. Экинчиси, адилеттүүлүккө чакырып атат. Биз ыраазы болгон абалда болобузбу, же ачуубуз келгенде дагы адилеттүү болуштукка бизди баштап атат. Ыраазы болуп турсак дагы, нааразы болуп турсак дагы адилеттүү өкүм чыгармалыкка, адилеттүү болмоолукка бизди баштап атат. Кандай? Бир адам сизге жакпай калган адам келип калат. Бир жумушта отурасыз, же бир иш сурап келет, же бир өкүм сурап келет. Мына ошол кезде ошол адам сизге жакпай турган болсо дагы адилеттүү өкүм чыгарышыңызды Аллах Таала талап кылып атат. Же болбосо өзүңүзгө жаккан адам келген болсо, тууганыңыз келген болсо, мына ошол жерде адилетсиздик кылып, ошол тууганыңызга тартып коймолукту. Же болбосо бул менин тууганым эле деп туруп, ошол тууганыңыз жанагы ишке, сиз айтып аткан сөзгө татыктуу болбосо дагы, ошого жан тартып туруп, ошол нерсеге бир пайдасына өкүм чыгарып коюштуңуз, бул адилетсиздик болуп эсептелинет. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде бизди бир адам сага жакпай турган болсо дагы, бир адамга сен ыраазы болсоң дагы, ал сени кубандырса дагы, жакын тууганың болсо дагы, бул жерде сен адилеттүү өкүмдү чыгаргын дейт. Аллах Таала Кур'ан Каримде дейт: ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا. Бир коомду силер жек көрүшүңөр, силерди адилетсиздик, аларга адилетсиздик кылууга алып барып койбосун дейт. Эгерде сизге бир душманыңыз келип калган болсо, ошол менен душман эле деп туруп, ошол жерде адилетсиздик менен өкүм чыгарып коюштуңуз, бул зулум болуп эсептелинет. Бул адилеттүүлүккө жатпаган нерсе. Аллах Таала Кур'ан Каримде ушул аяттын астында адилу ва ахру литтаква. Силер адилеттүү болгула, адилеттүү өкүм чыгаргыла, мына ушул силерге таквасыздыкка жакыныраак дейт.
Әлбетте сіз қайсы жерде басшы болсаңыз да, үй бүледе басшы болсаңыз дағы өзіңіздің үй бүлеңізде бала чақаңыздың арасында әділетті болып ұстауыңыз, же достарыңыздың арасында әділетті болып ұстауыңыз, же сіз мұғалім болған болсаңыз, мектепте, класста әділетті, балалардың арасында әділетті үкім шығарышыңыз, барына бірдей қарап, баға қойыштуыңыз, мынау үшін әділеттік көрсетіледі. Аллах Тағала башқа аяттарында «Вайда хакамтум байнан нас фахкум бил адл». Егер адамдарға үкім шығара тұрған болсаңдар, анда сілер әділеттілікпенен үкім шығарыңдар деп Аллах Тағала бізден бұйырған. Демек не әділетті болуш керек екен. Андан кейінгісінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва бай болған кезінде дағы, кедей болған кезде дағы орталықты қармамалыққа болады. Біз дінімізде орталықты қармамалыққа не бұйырылғанбыз. Ал ибадатта болуы, же бір біреулерге мамиледе болуы, қандай нәрседе болсын, біз орталықты қармашымыз керек. Шариғат бізге қандай бұйырған болса, мына ошол нәрседе жетіштігімізді Аллах Тағала бізге не бұйырған. Ибадатта көп дағы ашқа чағып кетпештік. Же болмаса, өте бір кемшілікті қылып салбаштық. Шариғат қандай бұйырған болса, мына ошондой жүрүштүк. Жада қалса, садақа берген адағы. Аллах Тағала Құран кәрімде бұйырады, ошол орталықты қарамалыққа. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Момындарды мақтап, егер де алар садақа бере тұрған болса, көп та исраф қылышпайды, көп та қолдарын ұшына мыжығып қармалашпайды дейді. Орталық менен ғана садақа берішеді. Бұл деген не? Садақа берген болса, көп менен исраф менен емес, көп та садақа бербей, өзін бекем болу ушундай тыйып алып емес, балким ортолук менен адамдарга не садака жакшылыктарды кылып туруштук. Жана ошондой эле намаз окуганда дагы өтө акча чыгып кетпестен ортолукту кармаштык. Пайгамбар саллаллаху ушундай бир үч киши келип, Айша энебизге келип, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ибадаттары тууралуу сурайт. Пайгамбар саллаллаху ибадаттары кандай болгон деп кызык келген кезде Айша энебиз не дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай не түндөс намаз окуйт дейт. Ушундай бир сахаба Пайгамбар саллаллаху алейхи ушундай улуу киши болуп туруп түндө намаз окуп аткан болсо, анда мен түндөлөр уктабастан өмүр бою намаз окуп өтөмүн дейт. Экинчисинде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндүз орозо кармайт дегенде, экинчиси айтат, мен дагы анда не өмүр бою орозо кармай өтөмүн дейт. Үчүнчүсү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол аялдарына жакын эркечинде дегенде, үчүнчүсү анда мен өмүр бою үйлөнбөй өтөмүн деп ушул үч сөз айтышат. Ошондо Пайгамбар саллаллаху жанагы сөздү угуп калып, жана үч кишини кайра чакырып айтат. Албетте мен пайгамбар болуп туруп, түндөс уктаймын дагы, убагы келгенде туруп намазда окуймун. Мен пайгамбар болуп туруп, бир күн орозо кармаймын, да башка күндөр оозум ачыктаган күндөр болот. Мен пайгамбар болуп туруп, мен аялдарга не жакындаймын. Мына ушул менин сүннөтүм, мына ушул менин жолум. Ким ушудан баш тарта турган болсо, ал менин жолум ээрчибептир дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз көп та исраф кылбастан, көп та ушундай өзүбүздү тырыштырып албастан, ортолукту кармап, садака бермелик, ортолукту кармап ушундай намаз окумалыкка, ортолук менен ибадатта жүрмөлүккө не биз буйрулганбыз. Анткени бул дин аябай жеңил дин. Аллах Таала башка аяттарда мындай дейт: "Юридуллаху бикум юсра ва ла юриду бикум усра". Аллах Таала силерге динди жеңил кылып берди дейт. Силерден жеңилдикти гана каалайт. Аллах Таала силерге жеңил нерсени гана каалайт. Аллах Таала силерди динди оруштурган эмес, силерден бир кыйынчылыгыңарды, силердин кыйналышыңарды Аллах Таала каалабайт дейт. Демек, биздин дин кандай нерсеге буйрубасын, бул нерсе сөзсүз түрдө бизге не жеңилдик бар. Башка аятта Аллах Таала ла юкаллифу нафсан илля вусаха. Аллах Таала инсандын күчү жетпеген нерсеге буйрубайт дейт. Бизге бир нерсени арам кылган болсун, же бир нерсеге бизге парыз кылып ошону аткаргыла деп бизге милдет кылган болсун, мунун баары инсандын колунан келген нерсе, инсандын күч кудураты жете турган жеңил нерсе эсептелинет. Динибизде мына ушундай нерсе, эгерде туруп алып намаз окуган кудуретиң жетпей турган болсо, анда отуруп алып окуйсуң. Отуруп алып окуганда болбой кала турган болсо, жатып алып окуйсуң. Жатып алып окуганда болбой турган болсо, ошол башың менен ишарат кылып окуйсуң. Ал эми башыңды да көтөрө албай калган болсоң, анда көз менен окуганы не уруксат берилбейт. Мына ушундай эле ибадаттар болсун. Жада калса этикад маселесине дагы биз ортолукту кармамалыкка не буйруганбыз. Мисалы үчүн кандай? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өз ордуна коюштугуз, сахабалардын өз ордуна коюштугуз. Динибиз кандай буйруган болсо, мына ошондой не коюп коюштугуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өтө да көп улуктап,
Құдай даражасынан шығарып жіберіп ештеңес, андан дуа қылып сұрап, пайғамбар саллаллаху маған жәрдем бере гөр, маған бала бере гөр, маған бір мұқтаждығымды өтеп бер деп ушинтип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан суралбайт. Же сахабалардан, же башка бир олиялардан, башка алым шейхтерден суралбайт. Булардын диндеги ооба өзүнүн урматтаган даражасы бар. Биз ошол нерсени карманабыз, бирок андан жогору аша түшпөйбүз. Мына ошол нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, сен кедей болгон болсоң дагы, бай болгон болсоң дагы ортолукту кармагының дейт. Албетте кедейдин дагы өзүнүн адептери бар. Байлыктын дагы өзүнүн адептери бар. Кедей болгон болсоң собирон болуш керек, сабырдуу кедей болуш керек. Мен кедеймин, колумда эч нерсе жок деп Аллах тааланын тагдырына нааразы болуп, ибадаттарды таштап жибербеш керек. Жана ошондой эле бай болуп да байлыкка азгырылып, өзүнүн шахмат напсыларына алданып, Аллах тааланы унутуп койбош керек. Бай болсоң дагы, кедей болсоң дагы Аллах тааланын өкүмү баарыбызга бирдей. Баарыбызга намаз парыз, баарыбызга орозо парыз. Бай болсоң дагы, кедей болсоң дагы сен намаз окушуң керек, орозо кармашың керек. Жана башка Аллах таала арам кылган иштерден тыйылышың керек. Аллах таала адалдык берген нерседен гана жешиң керек. Бай менен кедей бирдей эле өзүнүн адептери бар. Сондуктан пайгамбар саллаллаху кедей болгон болсоң сабырдуу кедей болгону, бай болсоң шүгүр кылуучу бай болгону деп айтып атат. Андан кийинки насихаты, эгерде мага бирөөлөр зулум кылып койгон болсо, аларды кечирип жибермеликке дейт. Албетте мусулман адам кечиримдүү болот. Эгерде бирөөлөр адашып ага зулум кылып койгон болсо, ага бирөөлөр жаман сөз айтып койгон болсо, бул кечиримдүү болуп эсептелинет. Анткени кечиримдүүлүктүн сооптору аябай үлкөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кайсы бир адам Аллах таала үчүн бирөөнү кечирип кое турган болсо, Аллах таала бул адамды урматтуу кылып коет дейт. Анын даражасын көтөрүп коет дейт. Жана ошондой эле дагы башка бирөөлөрдү кечирип жибериштик бул таквачылыкка алып баруучу такыва адамдардын сыпаты болуп эсептелинет. Кыяматта инсандын бейишке кирүүсүнө эң чоң себепкер болуп эсептелинет. Эми дагы буга келгенде бул кечиримдүүлүк жөнүндө дагы токтолуп өтөбүз. Андан кийинкиси, эгерде мени бирөө мага бир нерсе бербей тыйып кое турган болсо, мен андан тыйылбастан жардам берип туруштугум дейт. Эгерде сиз бирөөгө жардам берип аткан болсоңуз, бирөөгө жакшылык кылып аткан болсоңуз, кайсы бир жолдон сизди алдап кетти, жолдон сиздин акыңызга кирип койду. Мына ошол жерде сиз анын ошол кылган жакшылыгыңыздан тыйылбастан кайра дагы улам туруштуңуз, бул дагы жакшы иштерден. Андан кийин эгерде бирөө менен мамилесин үзүп койгон болсо, көбүнчөсү бул тууган урук айтылат. Бир тууган уруктан мага мамилесин үзүп койгон болсо, мен менен байланышын токтотуп койгон болсо, мен ал менен байланыш кылып туруштугум дейт. Албетте тууган уруктун фазилети аябай көп. Урматтуу мусулман бир тууган, эгерде сиз тууган урукка эмес, башка бирөөгө садака бере турган болсоңуз, ага бир эле сооп жазылат. Ал эми сиз тууганыңызга садака бере турган болсоңуз, бунуңузга 2 сооп жазылат. Биринчиси садака бергениңиз үчүн, экинчиси сиздин жакын тууган болгонуңуз үчүн сизге дагы сооп жазылат. Дагы бир нерсе бар. Эгерде ал сиздин кошунаңыз болгон болсо, жакын тууганыңыз, анда сизге 3 сооп жазылат. Биринчиси садака бергениңиз үчүн, экинчиси тууганчылыкты мамиле чындаган үчүн, үчүнчү кошунаңызга жакшылык кылган үчүн дагы сизге сооп жазылат. Өзүнчө тууган урук дегенде ата энеге жакшылык кылыш керек. Көптөгөн адамдар бар, тууган урукка, досторго, башкаларга аябай мамилеси чын, аябай жакшы көрүнөт, аябай аларды колектоп сыйлайт. Бирок үйгө киргенде ата энесине болгон мамилеси, ата энесине болгон сый урматы аябай начар. Ошон үчүн эң биринчи сиздин жакшы мамилеңизге, сиздин урмат сыйыңызга татыктуу боло турган бул сиздин ата энеңиз. Эгерде ата энеңиздин көзү өтүп кеткен болсо, алардын достору же ата энеңиздин артынан жакшы иштерди кылып туруштугуңуз, мына ушул эң жакшы силатур рахим, туугандар болгон карым катнаш болуп эсептелет. Андан кийинкиси айтат, эгерде мен унчукпай туруштугум фикир болсун дейт, ой жүгүртүү болсун дейт. Албетте ой жүгүртүүдө, фикир кылыштыкта аябай көп пайдалар бар. Өзгөчө Аллах тааланын аяттарына фикир кылыштык. Аллах тааланын аяттарына кандай фикир кылабыз дегенде, инсан ибадат кылгандан кийин сөзсүз мына ошол жасаган ибадатына ой жүгүртүш керек. Мына ушул ибадатым Аллах таала көргөзгөндөй болдубу? Мына ушул ибадатым толук болдубу? Мына ушул ибадатымда ката кемчилик кетпедиби деп, ошол ибадаты менин жүрөгүм тазалоого, дагы мен башка ибадаттарга болгон эшиктерди ачтыбы? Аллах таала болгон ибадаттарга менин сүйүүмдү дагы күчөйттүбү деп ушул ибадат кылгандан кийин да инсан караш керек. Мисалы үчүн инсан күнүнө 5 убакыт намаз окуйт.
Bunu жөн эле адаттагы нерсе кылып албаш керек. Адатта эле намаз окуп аракет кылып ушундай нерсе эмес. Ошону окугандан кийин инсан тадаббур кылыш керек. Аллах таала Кур'ан Каримде силер башыңарга оор иш келген болсо, же кандай бир жакшы иш баштай турган болсоңор, сабырдуулук менен жана намаз менен жардам алгыла деген. Ошо намаз окуп чыккандан кийин сиз ошо намазыңыздын таасири сизге ушул аяттын таасири намазыңыз себептүү сизге тийип атабы, тийбей атабы? Башыңызга бир мусибат келгенде намаз окуп ал нерсени жеңилдете алып атасызбы же албай атасызбы? Же болбосо башка бир жакшы иштерге ушул намаз себептүү жардам ала албай атасызбы? Ушул нерсени инсан ой жүгүрүш керек. Жана башка аяттарда Аллах таала не дейт? Намазды тургузгула. Албетте намаз бул ар кандай бузуку жана мункар иштерден тыят, тосот деп. Эми сиз күнү намаз окуп атасыз. Намаз окугандан кийин чыгып тафаккур, фикир жүргүзүңүз. Ошол намазым мени күнөө иштерден тыйып атабы? Күнөө иштерди менин көзүмө жек көргүзүп атабы? Ар кандай бузук иштерден, кумарлардан алыстап атамбы? Аллах Таалага жаккан жолдо жүрөмбү? Аллах Таала ыраазы болуп турган жолдо аракет кылып атамбы деп намаз окуп чыккандан кийин карап көрүңүз. Эгерде намазыңыз сизди баягы бузук иштериңизден, баягы уяттуулуктан, баягы арам иштерден тыйбай аткан болсо, демек сиздин намазыңызда кемчилик бар. Намазыңызга бир карап пикир жүргүзүңүз. Жана ошондой эле дагы Аллах Тааланын жараткан махлуктарына пикир жүргүзүштүк. Аллах Таала Кур'ан Каримде «Инна фи халқис самавати вал ард ва ихтилафи лайли ван нахар лааятин лил албаб». Акыл ээлери үчүн асмандарда жана жерде жана күн менен түндүн өзгөрүп туруусунда аят белгилер бар дейт. Эми асмандарда кандай аят белгилер бар дегенде карап көрүңүз. Асмандын аябай чоң. Эч ким билбейт аны Аллах Тааладан башка. 7 кабат асман. Биринчи кабат асман менен эле экинчи кабат асмандын ортосундагы аралык ошол 700 миңдик жол. Эми ушул асман, биздин асман бар, кийинки асман бар, ушундай 7 кабат асман чыгып келет. Биздин асмандын ичине карасаңыз, Аллах Таала канчалык жылдыздар менен кооздоп койгон. Ай, жердеги күн, үч нерсени айланып туруусун карасаңыз, албетте булардын баарында биз Аллах Тааланын кудуретинде ой жүгүртө турган болсок, Аллах Тааланын кудурети чексиз экендигине бизге далил бар. Ошондой эле жерде дагы, жердеги дарактар, суулар, агып турган дарыялар, анын үстүндөгү жаныбарлар, тоолор, мунун баары Аллах Тааланын жалгыздыгына бизге аят белгилер берип турат. Эми мунун баарын изилдеп чыга турган болсо, пикир жүргүзө турган адамдар үчүн өтө чоң аят белгилер бар. Ошондуктан эми күн менен түндө кандай аят белгилер бар дегенде, күндүз менен түндүн караңгы болуштугу, күндүздүн жарык болуштугу, жана ошондой эле экөөнүн кээде узун болуп, кээде кыскарып туруусу, кээде түн узун болуп, кээде күндүз узун болуп туруштугу, жана ошондой эле кээде күндүн салкын болуштугу, кээде күн ысык болуштугу, кээде жамгыр жааштыгы, кээде кар жааштыгы, булардын баары аят белгилер. Жана ошондой эле кээде жер бетинде ошол аябай жамгыр жааган кезде жаз мезгилинде ошол мөмөлөрдүн өсүп чыгыштыгы. Ал эми башка жерлердин кээ бир жерлери какырап чөл болуштугу, кээ бир жерлери аябай суулуу болуштугу, кээ бир жерлери аябай мөмөлүү болуштугу, кээ бир жерде эч нерсе өсүп өстүгү, мунун баары Аллах Тааланын аят белгилеринде бизге далил бар. Жана ошондой эле карап көрө турган болсоңуз, жер бетинде кээде тынчтык болуштугу, кээде ошол жер бетинде апат балелер болуп туруштугу, жер жуттуу болуп туруштугу, сел жүрүп туруштугу, мунун баарында биз ой жүгүртүп көрө турган болсок, бизге аят белгилер бар. Эми ушуну айтып атат, сенин унутпай туруштугуң зикир болсун дейт. Сүйлөгөнүң зикир болсун дейт. Эгерде сүйлөгөн болсоң, Аллах Тааланы зикир, адамдар ыраазы болуп турган сөздү сүйлөгөн. Өзүнүн күнөөлөрүңө истигфар айтканың, тооба кылганың зикир болсун дейт. Болмаса башка хадис айткандай, сенин тилиң Аллах Тааланын зикиринен кургабасын дейт. Бул зикирдин сообу аябай оор, аябай кымбат болуп турат. Зикир өзү жеңил болгон менен, бирок анын баасы аябай кымбат. Мисалы үчүн кандай? Бир кило темир бар, анан
жарым грамм жемесе 400 грамм алтын бар. Kimisi қымбат. 1 килограмм темекі же жаңағы 400 грамм алтын бар. Әлбетте 400 грамм алтын бар. Анткени анын аз болгону менен баасы кымбат. Ушул сыяктуу зикир дагы аз болгону менен тилге жеңил болгону менен бирок анын соолу, анын баалуулугу аябай ооруп турат. Ошон үчүн инсан тилин ар кандай гыйбаттан, бирөөлөрдү ушактамалыктан же бирөөлөрдүн абырой төкмөлүктөн, бирөөлөр ушундай бир жаман сөздөр сүйлөгөндө тилин алыс кылып, сени сүйлөгөндө зикир болсун же жакшылыкты сүйлөгүн, дүйнөгө жана ахиретиңе пайдасы тие турган сөздөрдү гана эле сүйлөгөн дейт. Андай эле назара фикрон, сенин караганың ай борон сабак болсун дейт. Өзүң менен ошол ааламды көрүп атасыңбы? Ошол маселесинде сен сабак алып тургунуң дейт. Өзүңдөн бир оорун адамды көрүп турган болсоң, Аллах Таалага шүгүр, ушу мага ден соолукту бергенге деп туруштун. Бир өзүнүн үй бүлөсүн ажырап калган, кырсыкка учурап жүргөн, бала чагасын ажырап калган адамдарды көрүп турган болсоңуз, Аллах Таалага шүгүр, мен ушундай бир балия кыштан аман сактап турат деп, ушундай ар бир көзүн салган нерсеңиз эмне болсун деп, ай борон сиз үчүн сабак болсун, сиз үчүн жүрөгүңүз ушул нерседен тазаланып турсун дейт. Демек, урматтуу Мусамир тууганым, мына ушундай Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 9 васыят менен кыскача сүйлөшүп өттүк. Аллах Таала баарыбыздын билип дагы билбей дагы кылган күнөөбүздү кечирген болсун. Аллах Таала мына ушул хайр-иске баарыбызга амалы кылууга өзү жардам берген болсун. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.